Мен мындай күнгө кантип жетип калдым? Мен болгону жашоону жакшыртса болот деп ишенгем. Үйдө жүргөндө менден бүт дүйнө жүзүн буруп кеткендей сезилчү. А бул жерде муктаж болгондорго жардам берем деп ойлогом. Башка тандоо кыла алат белем. Атам каза болуп калгандан кийин апам башка адамга турмушка чыгууга аргасыз болду. Өгөй атам апама дагы мага дагы күн көрсөтчү эмес. Мен чүнчүп, түнт болуп, уламдан улам жалгыздыкта убакыт өткөрө баштадым. Интернеттен мени турпатым менен кабыл алган адамдарды таап алдым. Мен алар менен форумда таанышкам. Бир жигит мага өтө жакшы мамиле кылчу. Ошондо мен өмүрүмдө биринчи жолу бирөөгө керек экенимди сездим. Аны сүйүп калдым. Ал колумду сурады. Ал гана эмес, аны менен чогуу Сирияда болушум керек экенин билдим. Мен жөн гана согушта жаракат алган адамдарга жардам бергим келген. Акыры чечим кабыл алдым. Туура эмес, чечим кабыл алдым. Менин жашоом башкача деле болмок экенин эми түшүнүп жатам. Ошол учурда мага эрктүүлүк жетишпептир. Колумда силерге жардам берүүгө даяр адамдар бар. Болгону аларга кайрылып жардам сураш керек. Биреликте биз кандай көйгөй, тоскоолдук болсо дагы жеңе алабыз. Алардан качып, интернетте жашынбашыбыз керек. Менин жашоом дагы таптакыр башкача болушу мүмкүн эле.